Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан 10 топ каналы. Буга чейинки видеодо биз Сейитбек Анарбек уулу тууралуу сөз кылып, спортчунун өмүр таржымалындагы урунтуу учурларын айтып бергенбиз. Дал ошол видеонун алдында көпчүлүк көрөрмандар Рустам Тыналиев тууралуу айтып берүүнү сунушташты. Көрөрмандардын сөзүн эске алып, көкбөрүнүн дагы бир легендасы Рустам Тыналиев тууралуу айтып берүүнү туура деп чечтик. Бул чыгарылышта сиздер Рустам көкбөрүгө кантип келип калган, Рустамдын кумири ким, алгачкы жолу качан жана кайсы мелдеште улак тарткан деген суроолорго жооп таба аласыздар. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Көкбөрү сүйүүчүлөрү бул улакчыны алыстан таанышат. Өз командасы үчүн гана эмес, улуттук курама командада дагы маанилүү упайларды алып келген Рустам Тыналиев, көрөрмандардын сүймөнчү оюнчуларынын бири. Ал 1989 жылы 7 июлда Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Кайсар айылында туулган. Жетишкендиктери Азия чемпионатынын күмүш медальчысы, көчмөндөр оюндарынын 3 жолку жеңүүчүсү, улуттук көчмөндөр оюндарынын чемпиону, Кыргыз Республикасынын бир нече жолку чемпиону, көкпар боюнча дүйнө чемпионатынын күмүш медальчысы, 2015 жылдын мыкты улакчысы. Рустам мырзанын көкбөрүгө болгон кызыгуусу кандайча жаралып калган? Спортчу өзү жогоруда айтылгандай суусамырдын кулуну болот. Улакка кызыгуусунун негизги себеби атасы. Анткени атасы дайыма ат минип, күлүк таптап, жылкыга жакын адам болчу. Андан кийин улак тартышта атагы чыккан Айбек Солтогоев, Муканбет Койчукеев сыяктуу агаларын көрүп, кызыгуу жаралган. Аларды сыналгыдан көрүп калганда кичинекей Рустам мен дагы ушундай болом деп эңсеп кыялданып койчу. Чоңойгондо айылда көкбөрү ойноп, 17 жашында биринчи жолу Ак Кула ат майданына барып чапкан. Биринчи жолу Ак Кула ат майданына чыккандагы сезимдери тууралуу Рустам мырза буларды айткан. Ал мелдеш Норуз майрамына арналган мелдеш болгон. Ат майдандын сүрү бар экендигин ошондо сездим. Айбай толкундандым. Эл кыйкырганда кулагыма эч нерсе угулбай калган. Ысык көлдүн бир командасы менен ойногонбуз. Ошондо биринчи жолу Тайгазанга улак салгам. Оюнчунун позициясы тууралуу айтсак, көкбөрүгө келгенде эле чабуулчу болом деп келген. Алгач 6 катар санындагы номер менен чыгып жүрдү. Кийин 10 номер менен чыгып калды. Учурда дагы 10 катар санында оюн көрсөтөт. Эң алгач Шоро Суусамыр деген команданын катарында ойногон. Ал команда 1 жылдан кийин тарап кеткен. Андан соң жалаң жаштардан куралган Рассвет деген команда түзүлүп, ошол жакта чапты. Кийин Кожомкул деген командада 2 жылдай улак тартты. Бирок кийин ал командадагы тарап кеткен. Кийин Суусамыр, Сарыөзөн, Биримдик аюу командаларында ойногон. Учурда кайрадан жанданган Сарыөзөн командасында ойноп келет. Жаракат тууралуу Рустам төмөнкүлөрдү айтты. Жаракат болбой койбойт, кол сынды, буттарыбыз чоюлат, белибиз ооруйт дегендей. Бирок канча жаракат алсак деле бул оюн каныбызга сиңген окшойт. Таштап салуу мүмкүн эмес. Бүгүн ооруп жатсаң, улакты көрүп алып эртеси эле оюнга чыгып кетесиң. Көкбөрү бул менин жакшы көргөн спортум. Бир кызыккандан кийин чыга албайсың. Рустам улуттук курама команда менен ири мелдешке 6 ирет катышкан. 2013 жылы Азия биринчилигинде катышып, анда Рустамды жөн жерден оюндан четтетип салганы эсте болсо керек. Мындан тышкары ал 3 ирет көчмөндөр оюндарында катышып, мыктылыгын көрсөткөн. Манас Ниязов менен атаандаштык барбы деген суроого Рустам мындай жооп берген. Манас экөөбүз бир командада ойночубуз. Анда ал командага жаңы келген кичинекей болчу. Менен ойноп жүргөнүмө 3-4 жыл болуп калган. Ошол кезде чогуу ашыгып, оюндарга чогуу чыгып жүрдүк. Мен эч кандай атаандаштыгы жок эле. Колдон келген оюнду көрсөтөм. Манас экөөбүздүн ортобузда эч кандай атаандаштык жок. Ортобузда сый бар. Урматтуу көрөрмандар, Рустам Тыналиев тууралуу билген кызыктуу фактыларды ылдыйдак жазып калтырыңыз. Ошондой эле Рустам Тыналиев сиз үчүн кандай улакчы деген суроого жооп бере кетиңиз.